Айбек көз Харгосқа кетіп атабыз. Азыр Қордайдабыз. Ондай автобустар екен, экетаж. Стоянкасы. Жақшы условия түзіп қойыптыр. Автобустарға жатып алып кететкенсің, экетаж автобустарға. Сонын екен. Харгостар қыдырып келел деп шықты. Екен. Кроваттар тұрат екен. Тапочканы чечіп кеткенсің, носки мен салфанасынан өткенсің. Сен еле жеркен, бұтыңсын чөп кеткенсің бе? Фильм ар жатат екен бізде. Ондай жерге тамаққа тоқтадық. Жолда кетіп барады. Автобустың бары кетіп баратабыз, колонна олды. 90 киши ғой, 90 киши кетіп баратабыз. Все, покушали, поели, погнали. Вот такие вот автобусы. Келдик автобусмен. Уже стоянка екен, бияқтан түшіп. Айбек, не oldu? Қайда шығып кетті? Ой, бля. Şu жерге келеткенбіз, решеткадан ызы чуып, қараңғы өткенсің. Шындай. Когда проходите вот здесь вот пограничный контроль, встречает вот эти автобусы, называют отели, гостиницы, кто в какой отель записан, с кем приехал. Вот. На граница забор менен тосулу, ар жак бетинен да забор, бер жак бетинен ортосы нейтральный зона. Ар жагы уже Кытайдын жери. Өнүгүп өсүп аткан Кытайдын жери. Моңғол Қазақстан тарап. Көріңдер, бияқта бизнес слабый, сода жоқ сияқты елдерде жоқ. Себебі бізде бывший СНГ мемлекеттерінде бюрократия көп та биліктің асылғаны. Мына моңғол екі столба, екі мемлекеттің ортасы. Бияқта қаралайым, Қытай тарапты. Қытай тарапта оқымыш бизнес, елдің бары ушул жақта содаға шарт түзілген. Мына моңғол ортасы, екі мемлекеттің ортасы, нейтральный зона вышкалар тұрбай. Мына Қытай өнігіп атады. Қайда болбосын өнігіп атады бұлар. Іштерді қылып атады. Ушақ сөз сөйлебей арқайсы саясат болбай елдері іштеген атады. Қытайлар қаралачы, мұндай жоғалып кеткен оқаттарды үшін қойып қойып кеткен. Ешкім алып кетпеді. Көтеріп кетпеді, ішін аңтарып, ақша күліштерін бар ішінде. Харгос деген ұшындай екен. Харгос өзі бұл Қытайдық екен. Қытайдың жері. Тетінде погранпост тұрбай, ар жақта самұрық еме деп жазып тұрады. Тетінде погранпост. Андан ары жақ Қазақстандық екен. Моңғол болса вещевой екен, için қыдырып бүтпей еткенсің. Моңғол техника, бытовой, арқайсы нәрсе, запчасть. Мұнда için қыдырып бүтпей еткенсің. Тетігі болса шуба. Тетігі чоң здания шуба екен. için біз көчө бір күнде моның için араң қыдырып бүттік та. Бияқта бүтелі Қытайлар іштеткен. Тейті ар жақта Қытайлардың шары екен. Аяққа біз бара албай еткенбіз, виза керек екен. Мына ушундай жеркен. Бияқта свободный оларды қыдырып, товар алған упаковка алып, тияқта Қазпошта тапшырткенсің, ошо почтаға ақша төлөп, алар болсо границаға чыгарып береткен, тияқтан тозып алабыз да автобусқа. Ушундай екен. Аябай жакшы екен, сонун екен. Оқат кылам деген элдердин баары ушакта жүрөт экен. Келип иштеш керек экен ушул. Бүт акча табам дегендин баары ушул жерде экен. Ушул жердеги адамдар түрлүү Өзбекстан, Кыргызстан баардыгы эле жүрөт. Укмуш экен биякта. Баардык нерселер бар экен. Сонун экен. Тим эле Кыргызстанда жөн эле уктап эле жатыптырбыз, уктап эле. Могул жакка келсеңер көзүңөр ачылат экен. Муну кылыш керек экен, муну апарып сатыш керек экен деп эле укмуш ойгонот экенсиңер. Түрлүү шундуктарды көрөт экенсиңер. Кытайдын машиналары да бар экен, техникасын көрөт экенсиңер. Электротехникаларды көрөт экенсиңер. Сонун экен.
Келгиле достор, келип кыдырып көргүлө. Тетиги зданиясы эмнеси экенин билбейм, ушул кыдырып жетишпей атабыз Айбек экөөбүз. Кухнялар бияқта Кытайдык экен, бүт эле Кытай. Кытай бүт эле кытайча сүйлөшөт. Бүт Кытайдын машиналары могулар, бүт эле. Мына жигиттер диагностика, лаунж, эндоскоп, бустерлер, джампер, бүт полный бар экен бияқта. Түр менен экен. Бүт көп нерсе бар экен. Бүт полный. Могу здание полный эле ушундай нерсе экен. Монитор, санитор. Дофига нерселер бар экен. Дискалар кыдырып бүтүп өткөнсүң бияқта. Фаралар бар го даже. Могу жерде пекинский одежда дейт. Могу S-Line, ушулар оригинал экен. Холодоктор, вообще сон спортивныйлар экен. Футболкалар, шымдар. Мисалы, могу бир линиясы деп коет экен. Бир линиясы 4,5 миң. Оптовый ба 4,5 миң экен. Бир шымыч. Бир линиясында 5 размер болот экен да. Бир линия менен алат экен да. Бир линиядан да XL, XXL, анда ушундай сыяктуу экен да. Спортивкалар вообще чёткий экен, оригинал экен. Могу футболкалар карасар, материалдары мощный экен. Материалдары мощный, сонный экен. Мягкий линия менен алыш керек экен. Көзүң шашырат экен бияка келсеңчи түрүнөн. Өнүктүн материалдар сонный экен да, женский дейбиз да. Сонный экен да, Размер. жумшак чистый кып экен. Пленка, вещтер толтура экен. Каалаганын келип алсаңар болот экен. Сонун кийимдер бар экен. Кыздар балдар. Мону лыжный костюмдердин баасыңарлачы, бизде прокатка эле ушунча го эмне. Бу 4,000 теңге, теңге менен. Бизде лыжный базага барсаң, прокатка эле ушундай баа менен берет го. Салам достор. Мына караңдар. Бештериңер салып алып жүрөсүңөр. Кыдырып полный. Жунхай деп коем. Каргосту кыдырып жүрөсүңөр. Бештерди салып алып кетесиңер. Бияк бүт эле ушундай экен. Бүт Кытайлар орусча жазып алган. Жетишпейт экенсиң бияк, ушундай эле тирдейт экенсиң, ысыйт экенсиң. Эшикте базар, вокзал, Дордой, Ош базар деген жок экен, бүт эле ушундай. Килийген зданиянын ичинде ушулар эле кыдырып жүрөт экенсиң, чыкпайт экенсиң. Ушунун ичинде эле гостиница, үстүңкү тети 14-15 этаждарда гостиница. Косметика, масметика, детский игрушка. Бүт бар экен, достор, бүт бар экен. Даже дары-дармектер бар экен китайский. Түшүнбөйт экенбиз китайский дары-дармекти. Любой нерсени табат экенсиң да бияктан. Мына иттер, дөңгөлөк, сөңгөлөк бүт бар экен. Китайский машиналар, китайский Volkswagen. Жүрөт экенсиң кыдырып, ушунун баарын тең. Мындай гостиница, ушу жерге келип конуп отурат экенбиз. Участковый экен. Гостиничный номер ушундай экен, 14-этаж. Мына мындай, булар карточка менен ачылат экен. Карточканы тийип болот экенсиңер. Ушундай экен. Карточканы анан бияка сайбаса свет күйбөйт экен, аяка сайса свет күйөт экен. Анан номери ушундай бияк. Душ, туалет. Телевизорда менен 300 канал бар экен, 300. Кечке 300дөн ашык экен даже. Ушуну 2 номер. Айбек экөөбүз жатабыз досуна. Каргос мындай. Бул Кытай уже. Тетинде не баскүрөттөр ар жакта. Биз ар жакка бара албайт экенбиз. Мунун бар торговый домдор. Оптовый, бүт тиякта упаковать этип, почтага салып алып чыгып кетет экенбиз.
Бизнес. Dedi sarı emне eкен dedi sarı. Sarı birдеме. Ошону билем салып турмун. Бияқта Қытайлар гүлдетет көресің. Укмуш кылат Қытайлар. Бул да жан салынып аткан туруп карачы. Мына глийгенне бир эме болот. Жатабыз ушул жерде 2 күн. За окном Китай. Китай, Митай, Китай. Мындай бүт эле 14-нчи этаж. Биринчи жолу негизи мындай бийиктикке чыгып аткан меники. Элдин баары кумурскадай жүрөт жерде. Онун баары эле торговый дом экен, жердин баары эле торговый дом экен, бүт эле ушундай экен. Свет, карточка менен го дейм. Жатабыз. Айбек экөөбүз маймылга окшогон. Биякта бардык нерселер через карточка экен денең. Свет, мүвет, душ, пушуң, мону суурсаң иштебей калат экен. Карточкаңды сайып койсуң. Астында карточканы бассаң эшик ачылат экен. Бүт эле ушундай экен. Отельде жатабыз. Экөөбүз 2 месталы отельге кирип алып, негизи аябай жакшы экен көргөзчү. Айбек экөөбүз тааныш сөз издеп телевизордо листайт этип атып 200дөн ашып кетти каналды. Жанатан бери баскылап атып бир канал таап алдык орусча. Эми негизи Хоргос боюнча айтсамчы, Хоргос бул негизи Кытай экен. Бул Казакстан дей беришет го. Себеби Хоргоско кирип атканда биз Казакстандан чыктык. Жана погранслужбадан паспортубузду көрсөтүп, паспортный контролдон пограничниктер чыгарат экен компьютерге базага киргизип. Анан ошентип Хоргоско кирдик. Анан тетиги жагы могу күйүп тургандар Хоргостун жарымысы ар жагы да, могу Кытай жагы, Кытай тарабы. Бияка биз бара албайт экенбиз. Только могу астыбызда бүт торговый дом. Китайстер ушул жакта иштеген китайстер бүт жана кеч киргенде баары тең ошол жака кетип калды. Тетиги жер шаар экен, өзүнчө развиваться этип аткан, бул Кытайдын шаары экен Хоргос. Товардын баарын ошолор алып келет экен. Ар жактан Кытайдан алып келип, мына могу жерге алып келип каралачы, бизнеске кандай сонун условия түзүлгөн. Ар жактан алып келет, могу жерге киргизишет, бияктан сатат экен. Тиякта эч кандай препятствие жок, свободно бизнес кылып атышат. Биздин аркабызда, мындай көрсөтсөмчү. Биздин аркабызда Казакстан тарапта. Ой, Казакстанга киргениң да, чыкканың дагы бир национальный банктын сейфине кирип чыккандай эле 7-8 проверка, 7-8 контрольный замоктордон өтөсүң да. Бизде бывший СНГ мамлекеттеринде аябай бизнеске бизде условия жок экен. Аябай кысылган, эч кандай неме жок. Условия түзүлгөн эмес. Кыйналыш эле да. Булар свободно. Эмнеге Кытайлар өздөрүнүн гражданлерине казактарга окшоп, биздин артыбызда посттор толтура экен, ошолорго окшоп, тияка пост коюп, таможенный, пограничный пост коюп, через ошо посттор менен товарды бияка алып келип жиберишпейт да. Свободно ар жактан Кытайдан бери жака алып келип эле мына бияктан сата берет экен бизге келген кардарларга. Биз болсо мына Кыргызстан деле, Казакстан деле, Россия деле ар кайсы ушундай элдин нанынан кол салып алганда бийликчи. Мына ушундай ой келди. Бизнес чындыгында биякта свободный экен. Анан телевизорлорун карасак эле телевизорунда жакшы нерселерди берет экен. Негатив жок. Буякта 200 канал бар экен, азыр көрсөтөйүнчү азыр. Пульт алып. Мына бүт кытайча. Мына 229 канал. 230. Ар кайсы каналын койсок, эч кандай негатив жок. Булар иштеп аткан эле, өнүгүп аткан ушак сөз эч кандай жок, жамандоо жок. Мына иштеп эле атышын. Биздики ойбай, беребизди чокулап эле, тиги жаман, бул жаман, урайын десе, антип отуруп биз өнүкпөйт окшойбуз. Мына өнүгүп аткан элдер, өнүгүп аткан калк. Мына ушинтип эч кандай ушак сөзгө аралашпай,
только иштейт экен. Элге да мамлекет шарт түзүп берген. Каралачы дети жакты. Биз болсо караңгы жакта эле жатабыз бияктачы. Харгостун берки Казакстан жарымысындачы. И то биз жак караңгыда көрүнө эле турат да. Шарт жок экенчи. Көчөлөр. Биз тети жакка бара албайт экенбиз. Тети жакка. Сонда экен негизи, сонда. Содан борбор экен. Тиягынан түшүрүп атат. Биягынан сатып атышат оптом. Упаковать етіп атышат бір жанан. Укмуш экен. Алган кишилер алган жеринен ушинтип таштап кете берген да. Продавецтер өздөрү упаковкалап ушинтип даярдап коет экен. Залдын баары даяр. Полный упаковкалап коет экен. И автобустарга салат экен. Өздөрү алып кетет экен да жана кемелер. Тачки сыяктуу бирөөлөр бар экен ошолор. Бияктан жумуш убактысы бүткөндө китайсктердин баары тең тияк жакта жашашат экен да. Баары тең ошол жакка кетет экен. Талпа болуп алып эле. Элдин баары ошол жакка кетет. Биз эле каңгыйып жүрөбүз экен. Завтракка түштүк. Көбүнчөсү эле кытайча экен. Тамактар, кухнялар кытайча экен. Жерге келип упаковкалатат экенбиз. Товарларды ушул жерге таштап кетет экенбиз. Казпочта тияка чыгарып коет экенбиз автобус жакка граница. Жерден товар тапшырат экенбиз почтага. Антияктан тозуп алат экенбиз границаны өткөндөн кийин. Дөңгөлөп бүт. Товарды ушундай жерге келип жана ар жагынан тапшырбадыкпы? Булар болсо тыпылдатып эле мындай кенедей машина менен ташый берет экен да жактан. Жактан биз тозуп алат экенбиз. Шуба экен, могу здание 5 этаж, торговый дом экен, глиген. Полный шуба, кожа ушул жеркенде кыдырып жетишип кеткенсиң го. Башка товар жок экен бuyakta бүт. Бутиктин баары шуба, муба бүт келишиң керек экен да бuyakta. Харгост деген ушундай шаар экен, бул деле жаңы өнүгүп атыптыр. Бул Кытай тарап экен. Кумуш экен. Негизи өнүгүп атыптыр. Биз өнүгүп эле атабыз деп чет жакка чыксаң өнүкпөй эле өңкүрдө эле жаткан эл экенбиз да кыргыздарчы. Посту, таможня, пограничный пост. Келдик. Аттардын посту. Чыктык, артта калды. Харгос, Казакстан постторунан өттүк, таможня, граница посттордон эми тияктан салган товарларды Казпочта дейт, могу жерден тияктан жүктөй экенбиз да бияка алып келет экен. Анан жанагы талондорубуз менен бияктан алат экенбиз дагы. Тиякта автобустарыбыз турат, ошону менен кеттик Кордайга. Жүктөрүбүздү алдык. Автобустарга салат экенбиз. Элдин баары келип автобустарына жүктөрүн салып атат баары тең. Терминалдан чыгарат экенбиз. Ошол жактан чыгарып алып көтөрүп келип анан кеттик Бишкекке.